Кутмандуу күнгөрү менен достор, биз Чычкан Капчыгайынын Чычкан Капчыгайынын ичинде жүрөбүз. Өзүңөргө белгилүү болгондой ушул жак кызыктуу болуш керек силерге. Эмне курулуп жатат, эмне деген курулуштар бизге дагы кызыктуу. Азыр ошол суроого жооп алыш үчүн байкелерден, бул жакта иштеп аткандардан сурап көрөбүз. Эгерде бизге уруксат берсе тартканга. Бул жакта таштарды үйүп койгон, бул жакта бардыгында. Азыр бул жакта өзүңүздөр көргөндөй ушундай чоң крандар менен. Менин билишимче бул жер төө башыдай эле туннел болсо керек. Азыр эгерде мүмкүн берсе, уруксат берсе, сурайлы. Ассаламу алейкум, аке, кандайсыз? Биз азыр бул жактан иштечү байкелерден кичине маалымат алдык. Ал жакта байкелер айтканына караганда Япония бул мосту, ошондой эле туннелди бекер Кыргызстандан бир дагы акча кеткен жок дейт. Япондор өздөрү бекер куруп берип атышыптыр дейт. Белгилүү болгондой биз бул жактан сурамжылоо кылып, суроолорубузду берип, бирок камерага түшүрө алган жокпуз. Себеп дегенде бул жакта уруксат жок экен. Атайын уруксат алып, балким официалдуу түрдө кат жазып, анан кийин тартканга мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн, башкалар комментарий бериши мүмкүн. Азыр биз кичине кыска комментарий берсек, бул жер көчкү түшүп, кечке көчкү түшө бергендиктен, анан Япон компаниясы, Япония менен биргеликте бир компания менен сүйлөшүп, анан кийин бул жакта туннель салынып атыптыр. Өзүңүздөр көргөндөй белгилүү ичи дагы туннелге окшош. Кайсы жылдары бүтүп калат, бул белгисиз, бойдон калат.